Assalamu алейкум. Амансыздарбы Алатау спорт каналынын көрүүчүлөрү. Кайрадан сиздер менен кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кыргызстандык Горилла кайманаты менен таанылып келе жаткан Уран Сатыбалдиев Американын LFA Legacy Fighting Alliance уюмунда экинчи беттешинде бразилиялык буга чейин бир ирет чемпиондук курушун беттеш өткөрүп жеңилип калган, кайрадан ал максатка жетүү үчүн бел байлаган Бруно Азис менен LFA'дин чемпиондук курушун беттеш өткөрөт. Мыктыбек Оролбай уулу бул уюмда өзгөчө нокаут менен жеңишке жетип, UFC'ге өткөнүн эске салсак, Уран үчүн да болкур чоң бир мүмкүнчүлүктү кантып турганын билсек болот. Анда бул беттеш тууралуу кененирээк бизден алыстабай туруңуздар. Бонус бул супер фишка. О байланышын колдонобуз, бонус алабыз. Кофе ичебиз, бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз, бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз, бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз, бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз же телефондун балансына которобуз. О бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Американын Калифорния штатынын Санта-Крус шаарында 8 март күнү LFA'дин 178 мелдешинде болгондо да кеченин башкы чемпиондук курушун беттеште Сатыбалдиев Азис тиреши орун алат. Уран Сатыбалдиевдин атаандашы Бруно Азис кесипкөйлөр арасында жалпы 19 беттеш өткөрүп, анын 13-үндө жеңиш, 6-сында жеңилген. Жана беттештердин көпчүлүк бөлүгү муунтуу кайруу укмалары менен жеңишке жетишсе, карата комбатты өткөргөн беттештерин алып карасак, демек тууруу абалында да урушуу чеберчилиги мыкты экендигинен кабар берет. Ал буга чейин ушул эле уюмда америкалык Оззи Диазга чемпиондук куруш үчүн беттеш өткөрүп жеңилип калган. Андан соң кайра Джесси Мюррейди утуп, эми ошол ызасын кайтаруу максатында жана чемпиондук курду алуу үчүн күчтүү даярдык менен келиши турган кеп. Андыктан Сатыбалдиев үчүн бул беттеш оңойго турбайт. Ал эми Сатыбалдиевдин профессионалдар арасында беттештери жалпы 7 жолу өткөрүп, анын 5-өсүндө мөөнөтүнөн мурда окмуштууда кубаттуу соккулары менен атаандаштарынын үстүнөн жеңишке жетишкен болсо, бирөөсүнүн калыстарын чечими менен жеңип, а бирөөсүндө утулган жайы бар. Бул мелдеш Гориллага чоң бир ачылыш жасоого мүмкүндүк жаралып жатканынан кабар берет. Себеби UFC Fight Pass-тын алкагында өтүп жаткан LFA'дин 178 мелдеши Уран үчүн олуттуу атаандаш турганын баарыбызга талашсыз. Ошондуктан Замбиректин огундай болгон оор соккулары менен жеңишти камсыздап, чемпион атала турган болсо, кийинки беттештери UFC-ден көрүп калуубуз толук ыктымал. Эми кандай болгон күндө да мекендешибизге ийгилик каалап, буюрса кызыл туубуздун бийик желбиретип, кыргызстандыктарды кубантат деген ишеничте кала беребиз. Жагымдуу кабарлардан жолугушканча аман туруңуздар.